Эмне жетпейт сага? Мага баары эле жетип турат, баары жакшы эле жетип турат. Мага баары эле жетет. Мага бүт баары жетет. Мага баары эле жетиштүү. Азырынча мага баары жетишет деп ойлойм. Баары эле жетет мага. Жеке турмушумда Кудайга шүгүр баары жетишет. Азырынча мага бүт баары жетет. Кудай шүгүр менин жашоомдо бүт баары бар. Жок, мен бүт баары эле жетишет. Баары жетиштүү. Бүгүнкү күндө мага баары жетиштүү. Лежит наш чабан на зеленом и пасет баранов. К нему подходит это представитель международного общества и международных доноров, говорит: «Ай, сен эмне жакта жатасың?» Он говорит: «А чё, эмне сага керек? Ай, кичине движение кылбайсыңбы?» «Кайсы движение?» «Ой, иштебейсиңби?» «Анан иштесең акча болот. Анан акча болсо машинең болот. Машинең болсо дагы жаңы үй аласың. Анан буюрса депутат болосуң. Анан жыргап тиги жайлоого барып эс аласың». А тиги айтып атат: «Ай, Мако, мен азыр эмне кылып атам?» То есть вот этот пример, он говорит о том, что в нашей стране все есть. То есть мы просто не видим то, что у нас лежит буквально под ногами. Мы не оцениваем тот потенциал, то богатство, которое у нас есть. Капитализм в себя уже как бы изжил. Для страны, для мира нужна новая модель жизни человека, где деньги играют минимальную роль. Потому что они говорят, сегодня богатство, оно не должно измеряться только деньгами. Богатство измеряется знаниями, богатство измеряется интеллектом, богатство измеряется инновациями, богатство измеряется творчеством. Это такие вещи, которые нельзя просто как бы оценить через цифры. Баштан башталайын. Колго карап, макулбу? Колго карап. Өзгөрсө ойнобогула, колго карап. Баштан началайын. В нашей стране сколько бы государство, да, там не вливало в такие отрасли, как сельское хозяйство, там, промышленность. Если посмотреть на динамику, они все идут вниз. А такие сферы, как услуги, да, они развиваются, уже почти 50% ВВП, и там государство вообще ничего не вливает. Это люди сами инвестируют в себя, оно само развивается, они работают в кайф.
алыс Бельгияга чейин бардым. Аяка 3 жыл, 4 жылга чейин каттадым, 4 жылга жакын. Андан кийин Россияга бардым, көп эле жерге бардым. Грузия, Азербайжан. Балдар айтат, үйдө отур дейт, эми үйдө отурганда болбойт экен, көнүп калган кийин. Уже үйгө да көп мындай тура албайсың, чыккың келет. Үйдөн анан тиягың оор, биягың оор, үйдөн да билем, рейсте жүрсөң, ооруганды да билинбейт, алаксып, эмнедесиң деп ошондой. Актер болуп эмгектенем театрда, кээ бирде спектакль коюп режиссер болуп, концерт, андан тышкары фольклордук ансамбль Самал деген бар, ошондо дагы музыкант болуп дагы эмгектенем. Анан кээ бирде кол бошоп калганда өзүмө алаксыз үчүн мына мондай нерселерди, бул жанагы карападан, чоподон, карапачы деп коет негизи. Анан ушундай нерселерди жасап алектенем. Этот индекс счастья измеряла одна из британских компаний. Этот индекс измерялся среди 151 страны. И что самое удивительное, там Кыргызстан был на 19 месте. А по другим индексам, допустим, по уровню бедности, там Кыргызстан был где-то в конце всех этих стран. Мне казалось, что мы все несчастные, такие бедные. Вот. Ну, что здесь делать, да, в нашей стране? Что-то как-то здесь что-то не клеится. И после того, как я объездил нашу страну, во-первых, я вернулся очень счастливым. Вот для меня лично джергализм — это ощущение того, что ты живешь в среде, на земле, вот, в конкретном месте, которое может нравиться очень многим людям. Значит, вот у жены там родственник, у тебя в Иваново, она из Иванова, там есть. Друзья у тебя есть там в России. Значит, а что ты туда не едешь? Я говорю, я здесь родился, и лучшей земли, чем кыргызская земля, я не знаю. Особенно, я люблю Иссык-Куль. Когда мне очень плохо, когда я заболел, я еду на Иссык-Куль. Многие вещи, которые сейчас западное общество нам пытается, как какие-то принципы, они уже были в наших предках. Понимаете, допустим, отношение к экологии, к окружающей среде, отношение к другим людям. Когда сравниваешь, допустим, да, вот все эти случаи, которые у нас в стране, связаны, допустим, с горной добычей, где бы ни копал инвестор, везде местное население возмущается. Концепция должна быть из одной строчки. Не копать в горах, а отдыхать. Надо сделать так, чтобы люди ловили кайф, вот просто создавать какие-то новые творческие вещи.
там, я не знаю, фильмы снимать, там, песни писать, картины. Они должны просто развивать какой-то бизнес там, туристический. Зачем наша страна, маленькое государство, должна идти по пути развитых стран, которые сейчас в тупике? Зачем нам идти? Ну, я понимаю, рыночный, может быть, надо найти тот путь, который идет на опережение, свой путь. Не надо их догонять, найти свой путь. Жаңы замандагы жагындоордогу кыргыздардын улуттануусу болбосо азыркы улуттун өнүгүүсүнүн интегралдык изилдөөсү. Бул китеп ошол орусча «Нациогенез кыргызов новой эпохи. Интегральное исследование современного национального образования» деп аталат. Мунун негизги өзөгүн түзгөн ой кыргыз улутунун табияты кандай? Кыргыз улуту өткөндө болгон касиеттерин кайра кантип кайтарып алат? Анан ордубузга кандай улутту калтырабыз? Есть такая фраза, мне она очень понравилась. Если ты хочешь оценить свое богатство, ну, оставь только то, что ты что ты не можешь купить с помощью денег. Понимаете? Вот эта фраза, она говорит, что страна должна оцениваться без денег. И здесь политика достоинства где-то должна. Потому что деньги, они портят наших людей. И много очень этих примеров, когда люди счастливы и без денег. Им нужно что-то такое необходимое. Просто там поговорить с матерью, с отцом, позвонить. Она же не просит у тебя деньги. Просто гомуль. Обычный гомуль нужен. Ну, байчем. Аты Эльза. Ашкаматы Азаткан 75 жылдан бери жашап келатабыз чогуу. Бұл неберем, өзімден оğlumдың баласы неберем. 5-те өзі. Бұл қызымдың баласы неберем. Бұл аты Еркайым. Бұл болса Нұралы. Қызымды, ұлы қызымдың баласы. Андан кейінкесі Диана. Андан кейінкі кішісі Адеми. Көп кыйынчылыктарды көрдүм деп айтып келет да. Кыйынчылыктарды көрдүк. Согуш убагында ошо күнү түнү ошо носки токучубуз дейт. Анан бул киши чыккан анан сыныгы да бар да. Темир жол чабылып атканда темир жол иштептир бул киши. Ошондо ошо согуш убагында, согуштан кийинки жылдары го. Ошол убакта көп кыйынчылыктарды көрдүк деп айтып өзү эскерип атат да. Анан Үркүнгө барганын айтат. Бир эле арман ошо төрөгөн кызым чарчап калды, ошо 3кө чыкканда чарчап калыптыр. Үркүнгө баргандан эсептеген ошондо канча жашта элем деп айтат негизи. Өзү бир 20дан өтүп калгам деп айтат. 25тен өткөм деп бир айтат. Такты эле билбейт го. Ушу биздин эмебиз боюнча 25-28 жаш курагында болуш керек ушу Үркүндө. Ал жакта 3 ай жүрүп келишиптир чоң ата көй. Эмне арманыңыз бар? Бул жашоого арманың барбы? Болду эле, карлык эле
Анан кыймыл келбей мамынтип жатып калган анан эми. Жаш жагынан болдан эми. Арманың барбы, жокпу? Арманым жок деп эле, же барбы? Мен жок деди. Жок болгон эмне болот? Кечки жок деди. Эми баланы эми бала берме. Эгерде кыймыл берсе, кичинекей бада кыймылдап турсаңыз, дагы жашагыңыз келеби? Дагы жашап бир 50-60 жылга жашагың келеби? Ким жашат? Ким билет дейди, 50 бир жыл жашайсың десе ким билет дейди. И вы знаете, вот на контрасте того, что вот в средствах массовой информации сплошной негатив в основном идет, как-то это все надоело. И хотелось что-то положительного. И здесь вот мы почувствовали такую творческую струю. Вот иногда бывает, да, если ты эту творческую струю почувствуешь, что как бы идеи за идеей приходят. Мы решили создать это движение, потом создали веб-сайт Джиргализм Киджи. И на веб-сайте начали собирать всякую информацию мирового уровня, какие-то примеры из нашей жизни, жизни наших людей. Колумдан келсе тулган жер, көз сумар болуп тагылсам, улуңду кимдир талашмак, от жалын болуп жагылсам, сактасын суук көздөрдөн, садага моштой жеримде, сулайман бирим колдосу, жол жүрөк батыр элимди. Азыр мен иштеп атам. Ишимде так аткарам. Больнойлоруман жалп жок. Ишимди так аткарып үйгө көңүлүм ток кетип атам. Мен үчүн жыргализм үйдө апам күтүп атат тамак бышырып. Жыргализм мен жыргал да мына шу жүргөнүбүздөн жыргал. Канча да кандай жыргал болот? Жүргөн турганын баары эле жыргал. Ооруп алсаң, денең болсо бардыгы жыргал. Бул жашоо өзү жыргалчылык да ошол. Бул жарык дүйнөгө келгенден кийин жыргалчылык жашоодо жашоодо жакшы нерселер иштебиз. Мен үчүн ошондой. Бар жок барат эне окуп атам. Башка студенттерге караганда мен өзүнүн ата-энем менен жашаганым өзүм үчүн ошол журнализм деп ойлойм. Мындай жетишерлик деле жашоо, өзүң мындай ачка калбайсың, кийимиң деле бүтүн эле, бирок эмнегедир бир нерсе жетишпей аткандай боло берет да баары бир. Күйөө жетишпей атабы? Күйөө чындыгында жетишпей. Бала жок. Үйүңдө семьяң тынч, бала чакаң тынч болсо ошол журнализм болуш керек. Ата-энем бар, тууган урттарым бар. Ошолор менен чогуу биргемин, досторум бар. Ошолор менен биргемин, жашоо бирге сүрүп атам, ошол мен үчүн журнализм да. Ушул бар жогун түгөл болуп турса, мына иштеп аткан бюджетниктерге айлыктуу убагында берип турса, биздин мектепте эч кандай проблема болбосо ошол журнализм ошол. Мен ишиним боюнча бул элдердин жакшы турмушка жетишүүсү, биринчиден ден соолук. Алардын үй бүлөсү болсо, ал жыргал жашоодо жашаган деп эсептейм. Жыргализм деген ошо өзүң ата-энеңдин койнунда, туугандарың менен өз жериңде кийимиң бүтүн, ошо жашасаң, ошо мен үчүн жыргализм деп ойлойм. Мен жыргализм жашоодо жашадым деп эсептейм өзүм. Жыргализм деген бул мен түшүндүгүм боюнча өз өлкөңдө ата-энең менен ата-энеңдин ишеничин актап жашасаң, ошо жыргализм. Жашоо бар жогубуз бар. Мисалы мектепте окуйм десек окуй алабыз, мисалы. Анан каалаган кесибибизди тандасак, каалаган кесибибизди окуй алабыз. Сөзсүз бар жогубуз бар бизде журнализм. Балдарга билген билимимди бергенде, мисалы үчүн мен рахаттанам. Рахаттанам, себеби мен иштебей калсам ушуларды балдарга айтпай калмакмын, балдар ушуларды билбей калмак. Билгениңди балдарга айтып бергениң жакшы экен деп кээде жыргайм чындап эле. Жыргализм деген бул эми абстрактуу нерсе да. Мына жыргализм дей албайсың.
кээде ошо жыргалдын баасындагы убагында байкай албай каласың да, качан өтүп кеткенин ошол мезгил жыргал экен деп каласың. Анан ишиңен ырахаттабуу мен үчүнчү кээде апамдын жанында отурганым деле жыргал мисалы азырчы. Жыргализмде мен бул жарыкчылык дүйнөгө келгенден кийин бала чакаң тынч болсо, балдардан тынсаң, ден соолук берсе, заманыбыз тынч болсо, анан кийин ошо казаның кайнап отуң жайнап дегендей. Бар жоктон тынч болсоң, ошол жыргал. Мен жолдошумдун айткан сөзүнө толугу менен кошулам. Менин оюм боюнча дагы ошол если адамда, адам баласында ата-энеси эң биринчи, жанында бир туугандары жанында болсо, анан сүйүктүү адам жанында болсо, ошол жыргализм. Телеге тегизсең бул кайгапаң жок болсо, телеге тегиз, ошондо жыргал жашоо болот. Мына момчу көпчүлүк чогултуп, элдин батасы тийип атса, бул деген жыргал жашоо болот ошондочу. Мен ойлойм Кыргызстан жашоо жыргализм, күнүгө той майрайм. Ойлойм бул жашоо жыргал. Вот. Мен деле кошулам сиздердин, эжекем сиздерден. Ошондой деп ойлойм. Вот вы знаете, я считаю, что жил он вообще над экономический, над финансовый, над партийный, он над религиозный, над национальный. Вот он просто это вот связано с местом, это связано вот как бы с окружением, и это связано с энергетикой, которая здесь есть. Ну, если как бы мы этот толчок дадим, может и другие страны последуют, может быть мы, я не знаю, изменим мир, но это, конечно, амбиции такие, но... Hazır. Мама, не yapıyorsun? Купаться, может, дверь закрыть? Вот. Пиджак. Ой. Айдин, тихо. Ой. Айдин, сен бүтін су болып еме? Ай, его тосно. Ему не страшно, видишь, он не плачет, как ты. Ты же плачешь, когда я тебя голову умою. Аны эң негизгиси мен үчүн ар кимге кандай болушу мүмкүн бул. Мен үчүн ушул өзүм жасаган жумуштар, жазган музыкалар. Эгерде ушул музыканы кайсы бир жерден угуп калсам, мен үчүн чоң бакыт. Жыргализм ушул бала бакыраң эсенчилик амандыкта болсо, алардын жаманчылыгын көрбөсөң, өзүңдүн эмгегиңен байыртап жашасаң, ошол жыргалга тете болгон жашоо болот деп ойлойм да. Это все для меня сейчас в настоящий момент, это счастье материнства. Я настолько наслаждаюсь сейчас материнством, что как только я просыпаюсь утром, у меня в первую очередь это улыбка на лице. Я начинаю вспоминать, что в реальность после сна, что я мама, что у меня маленький ребенок, и что я не выспалась или мне сейчас трудно. После родов это все как-то сглаживается. И для меня эти трудности даже счастье на данный момент. Өзүбүздүн гаилелердин турган турпаты, ички дүйнөсү, таза кийингени, басышы, турушу, кылган мамилеси элге таза боло турган болсо, бу дагы болсо бир жыргалчылык түрү. Адам дүйнөгө келгенден кийин кызматка жаралат экен. Ошол кызматың элге өтсө, эл сени ушул кызматыңа жараша бааласа, тааныса, анан ошол кызматыңдын үзүрүн өзүң көрсөң, дүйнөдө мындан ашкан жыргал жок.
ишламды чыгып кетиптир эмесинчи. Жел чыгып кетпеди эмесинен. Мына жерде бир трубкасы жарылып. Полный воздух берет да бу эмегечи системага. Жиргализм деген эмне? Жиргализм эми кандай бул сынча орусча болуп калабы жиргализм деп? Жок, жиргализм накта кыргызча. Жиргализм турмушум жакшы болсо ошо жиргализм ошо да. Турмуш жакшы анан эми. Жетишиктүү болсо эми болуп атат. Кудайдын буйруган эмеси. Иштесең, тапсаң жиргализм ошо да жумуш болуп турса. Болбосочу? Жумуш болбосо эми кайдан жиргализм болот? Тиягына жетпей атса, биягына жетпесе. Жашоого ыраазычылык барбы? Эми ыраазыбыз да, ыраазы болгону мен эмне дейм, балдарың жакшы болсо, хулиган болбосо ошого ыраазымын. Турмуш жаман эмес, жакшы. Ага тууган, жолдош өрөө баары жакшы ошо менен. Сөзсүз үй бүлө биринчиден. Анан чыгармачылыкта сен жолуңду таппай ошол бойдон кете берсең, бул эч качан жыргал менен. Эгерде мен ошол өзүм ойлогондун кичинекей эле учун жаза алсам, мен ошону таптым деп ойлойт болсом, мен ойлобойм, же мен дүйнө жүзүнө таанылып, же мондай болуп деп жыргалчылык эмес. Ошол өзүм ойлогон ойдун бир 10%, 20% болуп аткарсам дагы аябай жакшы болот эле, жыргал болот эле да мен үчүн. И вот читаешь разные книжки, да, очень интересно, да. Говорят, сейчас миром правят те люди, которых обучили вот экономисты по вот этим старым стандартам. Но на самом деле сейчас нужны совершенно другие люди, чтобы все это повернуть. И эти люди, они где-то вот там. Вот. Ну, можно этих людей... Я такой, вот сколько по регионам поездил, я понял, такой даже принцип я придумал. В Кыргызстане месторождение талантов. Много месторождений, не золота, там, не угля, а талантов, талантливых людей. И просто вот оно наше богатство, помимо природных и так далее, и так далее. Вот где наш путь развития страны. Эмне деген гүл? Кимдики бул? Өзүң чыгардыңбы? Кана дагы чертип берчи ошону. Негизи сен өзүңдү киммин деп эсептейсиң? Мен сайык баята деп эсептейм. Ошо чоңуңду сайык баята болгум келет деп. Депутаттын кереги жок, сайык баята эле болгум келет. Макул. Анда манас айтат турбайсыңбы? Манас айтам. Анда азыр ошо кайсыл манастын кайсы жерин айткың келип атат? Мен силер өзүңүз сурасаңар эле айтып берем. Анда мисалы көкөтөйдүн ашына айтып бере аласыңбы? Анда ошондон өзүндө айтып бербейсиң. Айтып берем. Баштай бер. Мани кератып алкылдап, батана тону жаркылдап, бай баласы укурун ашым карбутай каркылдап, жолу катыр жол деп, ачуулан сүрүнүп, улуп болбой улуп кал, сунуң болбой уруп кал, кемеге денечеген, кейпиң урсун үттеген, жер токтон нечеген, жерге кирген иттеген, кам болбой уруп калсаң
алсаңчы, карным тойбой койдум деп. Карныма газ салсаңчы, тойбай койсоң карныңды. Тордоктун соңдо келсечи, ашка таган бул кетти. Анан кийин жесеңчи, надан сыргына. Ал айткан өттүн күнүлүң айтып өскөсүнө кайтканы коңурбайдан кең эмес. Ошондо бул жолойдун шайтаным бу. Андай болсо акыр деп, аш бергени чакыр деп, жолоймай акыл деп, маникерди алайын. Жураткан бул акыл деп, менен шарекет маникерди бересиң, маникерди бербесиң, балеге дурус, кишимиз дебем, такарат дебем, атка салам, айлакка салам, тоңга салам, тоғду жаа саламын, нарагыр чоңгамын, айтагыда жыстына, араташ уңдур, асойчу, асойчу салганы, атканы букпун, айранас галганы, аталына сенар, акылдаш бүрүйүн, атуга мендар, етилтума мемар, акылдаш бүрүйүн, байкайын мүнөзүн, эйбот, эжикка, банкет, бирин, эргоңурбай, батырын, айткандан угуптур. Я просто понял, что вот у нас что-то такое есть, какая-то энергетика, которая закладывается нам с молоком матери, с долгим проживанием. Мы ее называли энергетика жить, да? И вот она в любом нашем человеке, гражданине страны, независимо от национальности. И это нас отличает от других людей. Тоже гостеприимство. Недавно вот директор, в смысле, 61-я школа Ефим Борисович Якир, вот имени его, он приезжал и говорит, он сейчас в Нью-Йорке живет. Я, говорит, заметил, вот я сюда приехал, мне сразу молодые ребята уступают в транспорте. Ничего не говорят, просто встают и уступают. Говорит, если в Нью-Йорке там тебе уступят, то ты считаешься слабый, там, неудачник, понимаете? Капиталистическая система, она так построена, что там неудачник всегда должен быть, понимаете? Кайсы кесиңиз узун, же кайсынысы кыска салыштырабыз. Ким келет доскага? Кел Зора, кел. Кайсынысы узун? 9 сантиметр узун да. Канчадан узун? 5 сантиметрден, э? Азаматсың, отуруңа, жакшы. Кийинки кесимди жасабыз балдар. Кийин кыйкырса болду. Gel Renat. Gel Renat. Салыштыралы. 7 чоң 5тен. Кайсы жерден бата кетирип койду Renat? 7 чоң 5тен келсе, дагы эмне алыш керек эле? 7 сантиметр чоң 5 сантиметр. 7 сантиметр узун, 5 сантиметр. Жакшы. Эми ордудан жазабыз. Эки амалды мисал жазабыз. Мени жакшылап алабыз. Баштайлы. 13. Алуу 3. Кошуу. Эки амалды жазабыз. Келечегинде кандай элестетесиң? Ким болоюн дейсиң? Президент. Жакшы экен президент. Президент болгондо эмне кыласың? Кыргызстанда. Кедейлерге жардам берем. Өзүм туугандарыма чоң үй жасап берем. Дагы балдарыма каалаган нерселерди алып берем. Келечекте ким болоюн дейсиң? Президент. Президент болгондо эмне кыласың? Кыргызстанды жакшы кылам. Кыргыз кишилерди жакшы кишилер кылам. Аларды эч ким биякта уруу болбосун деп. Келечекте Кыргызстанда жашап, өзүмдү илимге багыт берем дегендеймин да. Келечекте өзү геологдун болоюн деп аткам да. Геологдор эмне кылат? Геологдор ошо тоолордо жүрүп, андай тоо кеңдердин анализин жасайт, мисалы. Өзү мындай романтикасы да, жапайы жерде жүрүп, палаткада уктап, ошо жапайы жаныбарлардан коргонуп, ошонусу менен мага жагат. Келечекте өзүмдүн бир чака ишканам ачып, бизнес менен алектешке. Дизайнер, психолог, же архитектор, же дизайнер. Тренер. Эмне боюнча?
Гимнастика. Келечекте ошо журналист алып баруучу болгум келет. Келечекте мен стоматолог болгум келет. Стоматолог. Врач-хирург болгум келет. Жана бүт жер жүзүндө өзүм клиникалардын филиалдары болсун деп. Келечекте мен котормочу болгум келет. Ар бир өлкөлөргө барып Кыргызстандын желегин көтөрүп, мамлекеттерди тыгыз байланышта кылып. Архитектор жана психолог. Буюрса чоңойгондо ушу программист болом деген оюм бар. Келечекте тил алып баруучу болгум келет. Келечекте архитектор болом деген. Келечекте мен кинорежиссер болом деген үмүтүм да бар бир. Анан келсе экинчи эмем дипломат болуу. Келечекте Кыргызстанды көтөрүп, Кыргызстанга өзүм салым кошконго аракет кылып, дипломат болом го деп ойлодум да. Потому что я сам не кыргыз, но встречаясь с этим народом, мне хотелось, я не знаю, мне хотелось научиться всему, что они умеют. Мне хотелось познать полностью все их традиции. Вот для меня вот это вот в этом счастье. Мне кажется, тут счастье вот в познании своей страны. Для меня, я сейчас абсолютно убежден, что у Кыргызстана должна быть новая инновационная модель развития. Инновационная означает, нигде нет такого. И Кыргызстан, как маленькая страна, как гибкий малый и средний бизнес, она должна не идти за кем-то, она должна что-то придумывать и новое, понимаете? И пусть, и вот принцип джергализма, не мы к ним, а они к нам. Работа там, где мы. Вот такие, понимаете, чтобы мы не ходили с протянутой рукой и благодарили за очередные там инвестиции. Мы должны выбирать, если надо, из этих инвестиций то, что нам нужно. 127 болсын, бұл жер фа. Жерден токтойбуз. Бизде эми бизде калат ошондо скрипкан партиялары. Так. Скрипкан партиясын алабыз. Так, зараз бизде 127 болсо фортепиано. Ну, давайте 112 пока. Интересно, я читал, что есть здесь страна Бутан, где официально вместо валового внутреннего продукта измеряется валовое внутреннее счастье. Я на этой конференции видел этих людей. Там я с членами правительства познакомился, и они рассказывали, говорят,
Кубат, ты, говорит, представляешь, мы даже не создавали специальный какой-то там благоприятный инвестиционный климат, еще что-то. Мы просто сказали, что вот у нас идея, да, вот вместо валового продукта валовый внутренний счет. Ты знаешь, сколько инвесторов понаехало, сколько там всяких ученых, постоянно какие-то конференции проходят. Столько просто денег, прямых инвестиций идет, просто за одну идею. Мен азыр 2 дүйнөдө жашап атам. Бир дүйнөм ушу бореке ааламдын сырларын үйрөнүп, ааламдын айрым күчтөрүнүн бар экендигине ишенип, ошолор менен унчукпастан мамиле кылып, анан жаңы илимдин багыттарын ачып атканым бул өзү мен үчүн мындан ашкан жыргал жок. Экинчи дүйнө бул өзү материализмдин сорма сазынан чыга албай атабыз баарыбыз тең. Пендечиликтен чыга албай атабыз. Адамдардын жетишкендиктери бар, кемчиликтери бар. Ошолордун бардыгын тең баштан өткөрүп атабыз. Анан эмне болгон күндө дагы мен ишенем, биздин Кыргызстандын келечеги чоң. Үмүт бул келечек. Үмүтү жок келечек болбойт. Биз ар бир күнү үмүттөнүп, биз чыгармачылык адамдар өзүбүз эле үмүттөнүп, элди да ошондого ишендирип, үмүт бар, алда жакшы бар деп жашайбыз да. Мындай чын-чынында мондай аябай тереңдетип кирсек, анда оорураак болуп калат да. Ошон үчүн эртеңкини дагы бүгүнкү күн менен жакшынакай үмүт менен жашайбыз. Ошон үчүн могуларды жазап, ошон үчүн бирдеке аракет кылып, кээ бирде үйгө барбай иштеп, ошон үчүн талаалап болсо да иштеп жүрөбүз да. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиң келечек? Кыргызстанды мен абдан кооз дейм. Элдери жакшы, орус мен Кыргызстанга сыймыктанам абдан. Анткени Кыргызстан биздин жерибиз ушу абдан кооз. Башка жерлердики андай эмес, алар даже биздин жерге жетпей жүрөт. Кыргызстанды кандай элестетесиң? Кыргызстанды абдан өнүгүп келе жаткан, дүйнөдөгү эң кооз өлкөлөрдүн бири, абдан өнүккөн өлкөлөрдүн бири деп ойлойм. Кыргызстанды аябай өнүгүп өскөн, башка мамлекеттердин эң өнүккөн, эң мындай жарык мамлекеттердин бири деп ошондой көрүнөт да. Мен оюм боюнча Кыргызстан келечекте өнүккөн мамлекет, гүлдөгөн, өнүккөн, финанс боюнча өскөн мамлекет болот деп ойлойм. Азыр Кыргызстанда көп эмелер бар, мүмкүнчүлүктөр. Бизде баары экономикабыз баары жакшы өнүккөн. Кичине аракет кылсак да баары жакшы болот деп ойлойм. Кыргызстан жакшы, ошондой көлдөрү бар, тоолору бар, бүт мамлекеттер кызыгып бизге кыялданган Кыргызстан. Кыргызстанды абдан чоң өлкө. Көлдөрү бар, тоолору бийик, бардыгы кызыгат. Келечекте эгер биздеги жаштар ар бирөөсү ушинтип патриот болуп, көтөргөн аракет кылып, салым кошуп, жанагындай ичип чегип, жаман нерсе кылбаса, өнүгөт го деп ишенем да чын жүрөгүмөн. Келечекте өнүккөн жана бүт жактан биринчи болуп турган мамлекеттердин бири болуп деп көрөм. Анткени биз кичинекей мамлекеттердин бири болгондуктан биз өнүккөнгө аябай мындай оңой жолдору бар да, ошону туура тандаса жакшы мамлекет болот. Эгерде азыркы биздин көз улан мырзалар баарыбыз тең билимге алынып, окууга умтулуп, кандайдыр бир аракеттерди жасаса мамлекет үчүн, ошондо келечек жакшы болот. Главным приоритетом нашей страны должна быть культура. Знаете почему? Причем культура это не в обычном понимании нашем, а в таком джергалистском, я называю, потому что культура это политическая культура, культура управления, это деловая культура, которая позволяет экономику развивать без теневого сектора. Это культура отношения других людей, социальная, помогать там слабым и так далее. Это экологическая культура отношений к природе. То есть культура в широком смысле слова. И если вот эта культура в рамках принципов, которые там в наших сказаниях и так далее, она
И плюс с учетом того, что мы сейчас наработали, потому что мы это не можем выбрасывать, потому что интернет, технологии, инновации, они помогают вот гармонизировать все эти отношения, понимаете? И я считаю, что вот оно, наше, понимаете? И надо сделать такую страну, чтобы сюда приезжали, чтобы было интересно, понимаете? Если мы построим такую страну, как везде, людям все равно будет, что он приедет там, не знаю, в одну из стран Европы, что в Кыргызстан. Нам надо быть особенными. Мемлекеттин ырайындар кулай жашты берди ошентип. Таш көчүрдөн сактасын балдарым. Тайгак жолдон сактасын. Кыргыйлаган жолдон сактасын. Кыйындык өлүмдөн сактасын. Шайтандын зарынан сактасын. Падышанын карынан сактасын. Келечегиңер кең болсун. Үмүт менен билекти кабыл кылсын тилекти.